Андан кийинки хадис hareket iş niyetke жараша болот деген маани. İmam Bukhari, İmam Muslim жана Abu Davud Hazreti Umar'dan rivayet kılgan hadiste mınday delet. İşler, jumuşlar bir gana niyetke baylanıştı. Ar kim niyetine жараша natija göröt. Kimdin hicratı Allah jana elçisinin ırazçılığı üçün bolsa, anın hicratı Allah jana elçisine bağıştalat. Kim mal dünyöge jeti üçün je ayal alуу üçün hicrat kılsa, anın hicratı maksat kılganına жараша bolot deydi. İnnemel a'malu bin niyet деген hadis. İşler bir gana niyetke baylanıştı. Ar kim niyetine жараша natija göröt. Kimdin hicratı Allah jana elçisinin ırazçılığı üçün bolsa, anın hicratı Allah jana elçisine bağıştalat. Kim mal dünyöge jeti üçün je ayal alуу üçün hicrat kılsa, anın hicratı maksat kılganına жараша bolot. Allah'ın elçisinin bu sözleri ayttuusuna hicrat sebep bolgondugu üçün mınday özöktүү masele hicrat mındagı. Eki alamdын kösön bu sözlerin mınday awalı karatта aytkandıgı belgilүү deyt. Mekke'den Medine'ga adamlar göçüş gerek ele. Antkeni Mekke'de musulman bolup imanды saktap kaldı kıyın bolgondan Peygamber Mekke'den göç geliyor Medine'ga. Oşol жерде musulmanlar, mo'minlar çoğu bolabız, imanımız bekemdelet, an alamga davat kılıp nur taratabız degen maksatda aytты. Oşol wagtda hicrat mildettүү boldu. Şeyh Muhammed Fethullah aytat, oşolordun arasından biz atın bile alvagan bir sahaba özü jakşı körüp kalgan Ummu Qays attуу ayal üçün hicrat kılgan deyt. Jakşı musulman kişi ele. Bирок adamlar Makka'dan Madinaga göçüp atsa, bunun niyetinde bu musulman ele. Bирок Ummu Qays göçüp atat, oşol boydagı oşaka varsam, eptep kolun surap oşaga üylensem de bu süyü üçün göçüp atat da. Şeyh Muhammed Fethullah'ın ade uşunçalık dengelde atın men bilem. Sakavanыкын kitaplarda gelet da. Bирок atın aytқысы келип айтат. Анткени ошол сакабага бирөөлөр ой деген жаман сөз айтып, ага бир зыян тийгизип коёбосун. Болбосо бул сакаба ниет түз эле. Болгон ошол себеп болгон ушул нерсе урматтуу бир тууганым. Хижраттын соогун ала албай калды. Бирок эмне бул улуу сакаба болчу бул деле. Бирок атын биле албаган деп, атын айтпай өтүп кетип аткан урматтуу бир тууганым, бул адеп. Анткени бирөө сакабага ичинен мындай ой кетип калбасын деген маселеде. Көрдүңбү? Арак ичкен сакабанын аты белгилүү айтат дагы, муну айтпаган анткени бул деген хижрат урматтуу бир тууганым. Хижрат таштап кой, же болбосо бир ишти Алладан башканын ыраазылыгы үчүн аткаруунун өтө коркунучтуулугун бизге баса белгилеп айтып атат. Зына кылып калган сахабанын атын айтып берди бизге Фетхулла. Арак ичкенди айтып берди бизге. Бирок хижратта ниети бөлөк атын айткысы келбей атат. Анткени ошол сахаба жөнүндө жаман ниетте калбагыла бир туугандарын деген сөз да. Түшүнүктүүбү? Атиги күнөө. Бу жерде урматтуу бир тууганым, бу жерде ширк аралашып кеткен маселе болуп калыш ыктымалдыгы бар да. Кээде. Анткени Алладан башкага ниет кылуу бул коркунучтуу маселе. Ал сахаба иманга бекем мусулман экендиги шексиз, бирок ниети жана ой санаасы иш аракетине жол көрсөтө алган жок дейт. Ал мухажирлердин бирөөсү эле, бирок ал Умму Кайстын мухажири болчу. Башкалар Алла үчүн гана адам башына келген оор сыноодон өтүп жатышканда, ал ушул аял үчүн бул сыноодон өтмөкчү болгон. Алланын элчисинин куттуу сөзү бул окуядан улам айтылган болсо да, окуядагы адам аты аталган эмес. Ошол жерде хадисте да айткан эмес, Умар да айткан эмес, пайгамбар да эч ким айткан эмес, бирок билет эле ким экендигин. Көрдүңөрбү? Анткени адеп бар урматтуу бир тууганым. Бул эми бирөө адамга айтылган маселе, бирок ошол эле учурда мунун мааниси жалпыга тиешелүү болот. Ошол үчүн бир адам даватка чыкканда, башка кылганда, же бир иш кылганда урматтуу бир тууганым, баардыгы Кудай үчүн болуш керек. Hicrat Peygamber aytkan la hicrata ba'dal fathi деген. Fathu Makka болгондон hicrat болбойт dedi. Бул жеке гана hicrat. Бул ошол кайсы Маккадан көчүп кетүү деген сөз жок да. Яни бир убакта Маккадан көчүп чыгып кетүү парз болчу. Бирок Мекке ачылгандан кийин уже Меккеден көчүп кетүү болот. Бул деген кыяматка чейин Мекке мусулман гана болуп турат деген сөз болот. Эч убакта башка Меккеден көчүп кете турган шарт түзүлбөйт деген сөз болот. Бирок башка жердеги адамдар көчсө болобу? Болот урматтуу бир тууганым. Эгерде жолук салынганга, сакалын койгонго, динин карманганга, кайсы бир жерде каршылык болуп, балдарына таалим берилбей атып, кыйын болуп аткан болсо, анда ошол жерден көчүп кетиш керек болот. Бул милдет болот.
Andan sırtkары урматтуу бир тууган кээде bir kvartaldan başka bir kvartalga көчүп кетүү дагы милдет болуп калат. Коңшулар жаман акмак болуп аткан болсо, аларга таасир бере албасаң, анда таасирин өзүңө тийгизбестен туруп, башка жака көчүп кетсең милдет болот. Ошондой эле жаман адеп ахлактан жакшы адеп ахлакка көчүп кетүү, хижрат кылуу да урматтуу бир тууганым милдет болуп эсептелет. Анан кээ бирөөлөр эле Оштон Бишкекке хижрат кылып келди, Бишкектен Ошко хижрат кылып бардык. Жөн эле дыйканчылыкка көчүп келсе деле хижрат кылып келди айтканы ал таптакыр болбогон маселе. Же болбосо диниңе ылайык маселе, бирок сен Бишкекке барган кезде көчүп келип алдыңбы? Хижрат деп айтпайсың урматтуу бир тууганым. Бирок мына залым болуп аткан чоң кошунабыз бар го. Ошолордон көчүп келгендердики буларды азыр хижрат болуп эсептелет. Анткени ал жерде кыйынчылык. Ан Умар радıyallahu taala anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواه الخمسة. Peygamber aleyhisselam aytat, her bir amalдар niyetlerge jaraşa bolot. Egerde sen kılgan amalыңда жакшы ниет кылсаң, мугалим болсоң мугалимчилигиң, доктор болсоң докторчулугуң, эсенби болсоң ошол эсенбичилигиң, айтор кандай иш кылсаң, ошол ишиңде ниетиң туура болсо, сага сооп берилет. Кээ бир адамдар иш кылганда үй багат, мисалы үчүн бука багып сатышат. Семизирак болсо, базарга тезирээк өсө чөнтөк пулга толсо десең, ниетиң ушундай болсо семизирак дагы болот, чөнтөгүң пулга дагы толот. Бирок ниетиңде мен элдерге эт тартуулайм. Элдер жакшы эт жесе, адал таза эт жесе деп жакшы ниет менен кийин тыйын таап, ошондон бала чакамды баксам, бала чакам анымы ойлоп кыжалат болгостон ибадатка бекем болсо деген жакшы ниеттер болсо, чөнтөгүң пулга толгондон сырткары ахиреттеги куржунуң дагы соопко толот. Адамдар аны билиш керек. Аны билбестен ушунда дей бересин. Кээде чөнтөгүң пулга толбой калышы мүмкүн, ахиреттин дагы куржала калып калат. Ошол себептен урматтуу бир туугандар, ниетти топтош керек. Иш аткаруучу адам ага иш тапшырган адамдын ишинин аманат экендигин таптакыр унутпаш керек. Bir adam özü kılış gerek, üyüne özü salış gerek. Özü salalvadı, kolundan kokotuyun gelveyt, sana tapşırdı, demek özünün için sana tapşırdı, sana amanat boldu. Oşol amanatı takat karıp verişin gerek. Kebir adamlar aytat, prarap bolot, sen üyüne munça sement ketti, munça kum ketti, munday ketti deyt, sen üyüne pütürgüçe özün üyü dağı pütüp kalgan bolot. Oşol sen üyün aram. Misal üçün men bilbeyim. Men kança kum ketkenini bilbeyim. Ama maňa aytsaň işene berem, uşunday bola beret dep. Men üýüm bütkiçeden üýüň daha bütüp kaldı. Ha kebirler meçit kurat, meçit bütkiçe özüň üýü daha bütüp kalgan bolar. Üýüň aram. Kıyamatta jogap beresin. Kebir adam bazarda işteyt, anan birөө gelet, 80 so'm kalat, maňa 100 so'm dep жазып bер deyt. Toltura bizde hazır. Mene üçün 100 so'm? Oşo prarapçılıklardan 20 so'm aldaş gerek. Bul aram. Bul aram. Bul aram. Azırak vakıtta özün aldap koydum, pul tavıp aldım deysin. Yok, sen tol gözü yandasın. Birinciden aldap tapkan akçan aram bolot, berekesi bolboyt. İçin jırtıl, içini tiktiresin. Dağı birden jırtıl anı tiktiresin. Je kızın tuğup koyup anı jaşırasın. Oşo entip senden aram jolu menen çıgat. Sana başka biri aram kılgan jerden, aram okat uşerden jırtıp çıgat. Adal menen gelbeyt al nerse sağa. Ekinçisi kıyamatqa barganda жооп бересин. Üçüncüsü sen uşunday iş kılsan adamdardın көңүлү kalat. Bir aldaysın, iki aldaysın, keyin hiç kim sana gelbey koyot. Oşon üçün jakşı mamile kıl. Jakşı kuluk menен öz menen adal kılsan Kuday Taram dünya ahiretin berekesin beret. Köptөр aldap жазып berep. Antip ırыс tappagıla, antip bala çakanı bakpagıla. Al urmattуу bir tuğanım aram bolot. Sen kılıp atkan adam jöötpü, hristiyan bu, musulman ayırması yok. Sen özün aldaba. Balkim anakçası köptür. Sen aldağanın ağa ziyanı tiyveyttir. Sen ondan göre aytkanın. Men sana taza işteyim, tuğra işteyim. Men koşturbayım. Birok sen mağa kımbattırak tölöp ber, munday tölöp ber. Antpesin sen aldap koyuşu mümkün de açık aytsan al balkim böğrak tölöp beret. Sen uğurdağan ağa tasir etpeşi mümkün hiç kanday. Birok astana tasir etet. Antkeni sen uşunu menen bala çakanı bagıp atasın. Erteň balaň depten taştap ketse,
Kızın prostitutka olup ketse, katının sen bartır verge tiyip ketse, oşol kayaktan da öyle özünü bagıp atkan ırıskınan bola turmat töbür tuğanın. Anesinden çıkarva.